Oyuma kelip алақсып адаша берем дейт. Көзүмдү жумуп алып окусам болобу? Болот тугандар. Намаз окуганда бир билип коюңуз. Ууру үйдөгү буюм бар нерсеге барат, кирет. Бош үйгө кирбейт. Шайтан дагы имандын уурусу. Кайсыл жүрөктө иман болсо ошого азгырат. Сиз будан кыжалат болбоңуз. Албетте, ар кандай азгырып келгенде ошону түрткөнгө, кетиргенге аракет кылбаңыз дагы, анан көрөк Алланы эстегенге, ахиретти эстегенге, эмнени окуп атасыз, ошону түшүнгөнгө аракет кылыңыз, өзүнөн өзү кетет. Көзүңүздү жумуп алсаңыз, концентрация бул болот. Себептен көзүңүздү жумганда, кичине мисалы өлүмдү эстейсиз, караңгылыкты эстейсиз, анан карап туруп баягы ойлор алсырайт дагы, жакшы намаз окуйсуз, болот. Биз жумушта жамаат болуп намаз окуйбуз. Ошондо багымдат намазы жок имамдыкка чыкса болобу? Намаз учурунда ыплас ойлор келет. Эмне кылуу керек? Жыныстык катнашка чейин ойлор келет. Намаз бузулбайбы? Жаман ойлор менен намаз бузулбайт тугандар. Ар кандай арам нерселерде шайтан ойго алып келе берет. Аз айткандай, намазды окуганда бир аз намаздан мурдачы кичине зикир кылып коюш керек. Өлүмдү эстеп коюш керек. Коштошуу намазым болуп, пайгамбарыбыз айтканда, намаз окусаңар, коштошуу намазым деп окугула деген. Ал кандай деген сөз? Мүмкүн ушул коштошуу намазым, акыркы намазым болуп калбасын деген ой менен. Ошондо мына ошол ойлор азаят, барып жок болот туган. Ал эми иншалла багымдат намазы имамдык чыкпай калса окусаңар болот. Мечит акысы намаз тууралуу айтып берсеңиз өкүмү кандай? Өкүмү сүннөт, мечиттин акысын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуган, айткан, бирок баягындай айткандай макруh убактарда окубаш керек. Эгерде макруh убакта келип калсаңыз, мечиттин акысы мойнуңузда бар да, анда жөнүнө субханаллах, алхамдулиллах, ла иляха иллаллах, аллаху акбар деп отурсаңыз боло берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сакалы кандай болгон? Пайгамбарыбыздын сакалы кою болгон, узун болгон, аябай чырайлуу, сулуу болгон. Устаз, күнөө кечирилбей турган күнөөлөрдү айтып берип коесузбу? Алла разы болсун. Кечирилбей турган күнөө ширк. Ширкти Алла Таала кечирбейм деген. Андан башкасын баарын кечирем деген. Бирок качан кечирет? Алла Таала өзү билет. Бирок кечирет. Ким ширк келтирбей эле бу дүйнөдөн кеткен болсо, эртеби кеч сөзсүз бейишке кирет, түзбөлүктү дозокто калбайт. Бирок ширк келтирген киши дагы өлөрдөн мурда иман келтире берсе, ал деле кечирилет. Ширк менен өтүп кетсе, ал кечирилбейт. Зекет акчалай канча сомго жеткенде берилет. Жана зекетти аталаш карындашыма берсем болобу? Күйөөгө тие элек, атасы апасы өтүп кеткен. Болот зекетти. Зекетти бир туугандарыңызга берсеңиз болот. Кембагал болсо. Аталашпы, энелешпи, атаңыз энеңиз бир тууган болсо да, зекетти тууган караңыз, ата энеге берсе болбойт. Аялына, аялы күйөөсүнө, ошондой эле бала чакасына, неберелерине берсе болбойт. Бирок бир туугандарына берсе болот. Үйдө кыргызча, орусча котормосу менен Кур'ан китептер бар. Бирок муфтияттын мөөрү жок экен. Окуй берсем болобу? Же текшерүү керекпи? Жок, ошол мөөрү болгон жакшы. Муфтияттан текшертип койгонуңар жакшы. Мен билбейм да кайсы мазмунда кандай экен, Биз базарда соода кылабыз. Биз саткан товарларды эле кишилер жарым баасына алып келишет. Алып сатсак болобу? Караңыз. Эгерде уурдалганын кандайдыр бир деңгээлде сезген болсоңуз, ошону албай эле коюңуз. Жарым баасына берсе дагычы. Эгерде ошо бир муктаждыктан эми арзаныраак берип мага бар, адам билинип бере турат да, ким алып келип сизге сатып атат. Андай болсо алып сатсаңыз боло берет. Устаз, кепка кийсе болобу? Кеңири айтып кетиңизчи. Эми кепка мындай да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенде, "Ман ташаббаха минху фахуа мин, ман ташаббаха биқом фахуа мин." Ким кайсы коомго өзүн окшотсо, ошолор менен болот депчи. Биздин мурдагы эски алымдарыбыз буга өтө каршы турат эле. Атак баш кийим катары мейли. Бирок ошону кийип, анан кээ бирлер бар, мына батыштагы мусулман эместерди туурапчы. Ал жакшы эмес. Ал жакшы эмес.
Тахиятул масжид намазын бағымдаттың азаны менен қоматтың ортасында оқыса болау. Болбойт. Жана бір күнде 3 мечітке кірсең 3 жол оқылау. Қанша жол кірсеңіз ошончо жол оқысаңыз жақсы. Ораза учурунда насвай атканга болобу. Күндүз кейбир таксырлар болот дейт, кейбир таксырлар болбойт дейт. Кимисине ишенебиз дейт. Насвай чекенди? Болбойт тургандар. Ораза маалда насвай дагы болбойт, сигарет дагы болбойт. Чыдагыла эми? Наоборот, мен айтар элем, насвай таштай турган эң сезон ораза Рамазан айда да. Сигареттен арылалбай кыйналып жүргөндү билем, насвайдан арылалбай кыйналып жүргөндү берем. Өзү деле билет, сасык, жаман, неудобно, кыйналат, баш ооруйт. Бирок таштай албайт, көнүп калганда, бирок Рамазан ай ошого берилген, жаман адаттарды ташташ үчүн. Чорный тминдин фазилетин айтып бериңизчи. Өлүмдөн башка бардык ооруларга шифа. Интернеттеги погодага ишенсе болобу? Алдын ала 10 күндү айтып коет, бирок туура чыгат дейт. Орыстар жакшы айтканда прогноз погоды деп коет. Прогноз деген болжолду да. Сен прогнозун кандай ким утат? Тиги утат же бул утат деп прогноз айтып кое беребиз да. Сен прогнозун эртең кандай? Кудай билет, жайышы да мүмкүн, жагышы да мүмкүн деп кой. Бул прогноз жакшы эле. Прогноз алдын ала кескин түрдө эртеге жайт дебей, жаганга ыктымалы бар, ушундай прогноз берип атабыз. Эчтеке эмес, 10 күн эмес, 1 жылдык эле айта бербейби? Демек, кескин түрдө айта турган болсо, болбой калат себеп эртеңки күндө Алладан башка эч ким билбейт. Канча жолу мен өзүм сен туура чыгат деп атасың го, мен туура эмес чыкканда көп күбө болгом да. Жамгыр жайт деп эртесинчи ишке чыкпай коюп чөп чапканга, жабай коюп, кайра анан жабайт дегенде кайра жаап коюп, мындайлар толтурабы көптүр. Канча жолу болгон. Кар жайт дейт, жабайт. Көптөн бери мени ойлондуруп жүргөн суроом бар эле. Мен врачмын, жана ошондой эле массажистмин. Мага күнүгө ар кандай адамдар кайрылышат. Апалар, эжелер жана жаш кыздар. Көбүнчө бели, моюн омурткалары, буттары ооруп келишет. Ошолорго массаж жасайм. Ушул кылган жумушум шариятка дал келеби дейт. Жакшысы аялга массаж жасасын. Кандай оору болгондо да, эркек эркекке. Эгерде таптакыр жок болуп калса, эми оору, зарылчылык бирөө катык ооруп атат. Анда махрам болсун жанында. Махрам болсун. Түшүнөсүзбү махрам? Ошол келин келди, кыз келди, апа келди, жаш кызбы ким болсо дагы ошонун атасы, кыз болсо атасы жанында турсун, сиз массаж жасасаңыз. Махрам. Агасы, же болсо күйөөсү жанында турсун, бул аргасыздан. Эң жакшысы эркек, аял. Эми биз билбейбиз деп кандай пайгамбарыбыз айткан бир сөз айтып койгон, кыямат күнгө чейин бизге сабакта жоочун эркек менен жоочун аял экөө эле. Болсо үчүнчүсү точно шайтан деген да. Biz buga şektенбей эле коелу. Совсем өзүбүздү аурия кылып жүрбөйлү. Үчүнчүсү точно шайтан деди, пайгамбарыбыз айтты, болду. Намахрам эркек, намахрам аял, үчүнчүсү шайтан. Мененем үйдө Кур'ан окуса, дем салганда кичине кыйналат дейт. Молдолорго да барып окутуп көрдүк. Ар ким ар кандай жоопторду айтышат. Көз тийүү, жин, тамак менен сыйкыр болгон дешти. Же үйдө жин болушу мүмкүнбү, зыяны тийбейби адамга? Ушул маселе жөнүндө айтып кетсеңиз, эмне кылсак болот деп. Үйдө жин болушу мүмкүн. Жиндер болушу мүмкүн турган, бизге көрүнбөйт. Алар үйдө эле жүрө берет. Ошон үчүн биз ажаткана киргенде дуаны окуп кирип атпайбызбы? Не деп? Алла жиндердин эркегинен, ургачыларынан сактагын деп кирип атабыз. Жок болсо эмне айтат элек? Ал бар алар. Ошон үчүн дуаларды окуп туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы үйгө киргенде бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва алаллахи раббина таваккална деген дуа менен кирсе, бая жин шайтанда сыртта эле калып калат экен. Бул үйгө кирбей эле коелу, тамак деле жок, жашаганга, түн өткөргөнгө деле жок деп. Болбосо башка өздөрүн да чакырат. Бисмилла деп кирели. Чыкканда дагы бисмилла таваккалту алаллах, ла хавла ва ла куввата илля билля дуаны окуп чыгайлы тугандар. Ажаткана кирип атканда учурларында, анан кийин кечкурун идиш аяктарды жууп, үстүн жаап, бул нерселердин баарына этиятташ керек. Окутуңуздар апаңызды. Алла таалам шифа берсин.
Assalamu алейкум. Менин кыйнаган бир адатым бар. Мен түшүркөп калганда ошол уруктук түшкөн жерди жуусам да, башка кийим кийсем да, ошол жер нажас болуп калдыбы деп жууй берем. Кийин кийимим жерге түшүп калса да ошол жерди эле жууй берем. Бул васваса туган, андай кылбаңыз. Биринчи бул васвасадан арылыш үчүн ошончо шариятыбызда 3 жолу жуудуңузбу? Болду. Андан кийин дагы кайсыл жер нажас болуп калды, кургак болуп калды, дагы жуушуң керек дей берсе, буну билиңиз, шайтан ошо жин сизди азгырып атат. Ага көңүл бурбаңыз. Гипермаркеттерде охранник болуп иштесе болобу? Айтайын дегеним, ал жакта спиртной сатылат го. Ошол охранник болуп иштесем, тапкан акчама арам аралашып кетпейби? Машалла. Жоқ туган. Сиз ошол жерде охранять этип акча алып атасыз. Сиздин акыңыз ал адал, себеп ошо гипермаркетте адалдар сатылат, ошонун эмеси, айлыгы. Эми карап туруңуз. Сиздин сурооңуз качан болот? Эгерде ал жерде только арак гана сатылат, ошодо айлык алсаңыз болбойт. Эми бир жерде казино ойнотулат. Ошол жерде охранник болуп акча алсаң болбойт. Арам болуп калат. Сөп ал жерде казиноға келген только арам эле да. А банк мери процентке берет дейңиз. Банкта охранник болуп иштеп кетсең, адал алсаң болот. Эмне үчүн? Ал жердеги бардыгы эле процент эмес да, которуулар бар. Демек шарият ошол жагын эске алат дагы, бунун айлыгы ошодон кетип атат дейт. Сизде гипермаркетте печеньелер бар го, ошонун айлыгы сиздики. Эч кызалат болбоңуз. 2-3 жыл мурдагы досум мени алдап паспортумду жок деп, менин паспортумду алып, рассрочкага сотка алып, ошону жарымын төлөбөй койду. Өзү поручитель болгон. Эми ал үчүн ким жооп берет? Ахиретте абалыбыз кандай болот? Албетте ал үчүн ахиретте ал жооп берет. Бирок бул жердеги мисалы кимге койгон болсоңуз, ал досуңуз жок болуп атат, сиздин паспортуңузду коюлду, болду, сиз жооп беришиңиз керек. Мен такалып кичине кекечтенип сүйлөйм. 4 айга 3 жыл мурун чыккан. Ошол жактан таалим келгенде аябай уялам. Бирок такалып сүйлөгөнүмдү билдирбегенге аракет кылам. Доктор Замирге да бардым, болбоду. Мындай таксыр, сиз эч кыжалат болбоңуз. Бул Алла Тааланын тарабынан берген, мына сизге ушундай кичине такалып сүйлөгөн, жосы бир сөздү неме кылат го, ушундайлар болуп калат го арабыздачы, ошолорго мисалы кекеч, мындай деп эч качан издебат этпеш керек туган. Ал машалла эми ушундай үзүрү бар. Бул атайлап үзүрүн пайда кылган жок да. Мына Муса алейхиссаламдын эле тили кандай эле, пайгамбар. Мен жакшы айта албайм, жакшы жеткире албайм, жана Фираун айтат эле го. Ал сүйлөгөндү билбейт, түшүмсүз сүйлөйт деп. Бирок Алла субханаху таала пайгамбар кылды. Бул мындай айып нерсе эмес, бул Алла Тааладан келген нерсе таксыр. Биз анан көрөк эмнеден уялышыбыз керек? Биз арам нерселерди кылган нерседен уялайлы. Мен магазинде сатуучу болуп иштейм. Бирөөнүн колунда кожоюн мага кассаны берген, магазинге акча сурап келишет. Кээде өз чөнтөгүмдөн, кээде кассадан берип коем. Кээде бере албай калам, бербегенде көңүлү ооруп калдыго деп кыжалат болуп берем. Алла разы болсун. Жо мисалы кожоюнуңуз кассаны сизге берип коюп, каалаганда иштете бер дедиби? Сиз өзүңүз чөнтөгүңүздөн берсеңиз мейли. Кожоюндун кассага берген, сизге кассага жоопкер кылгандын мааниси, эгерде ушул жерден деле садака бере бер, бейбечаралар кел десе, майли, макул. Болбосо туган бул арам болуп калат. Аны сурашыңыз керек кожоюндан. Ушу кассадан бере берейинби депчи. Мен аялым медреседе устазадан 4 пара Курандан өткөн. Азыр 3 жылдан бери өз алдынча Куран хатым кылат. Ошондо 26 парасы устазадан өткөн эмес. Эми 26 параны окуп жатканы туурабы, устазасы жок дейт. Машалла. Өзү туугандарына баарыбызга тиешелүү. Биз биринчиден арабчаны үйрөнүп, Куран окуганды үйрөнөйлү дагы, ушул карылардан, аалымдардан ошону назира деп коет. Биринчи хотя бы 2-3 пара алардын көз алдында окуп беришиңиз керек. Анан сизге дуа берет. Эң жакшысы 30 параны тең окуп берип,
койсоңуз, мисалы бир күндө эмес, бир айда, бир жылда окуп бересизби аздан. Бирок мурдагы мусулмандардын, эркектердин дагы аялдардын адаты ушундай болот эле. Устаздардын, шейхтердин кол алдында Куранды башынан аягына чейин окуп берип, анан батасын алчу. Бирок азыр мына сиз айтып атканыңыз бул дагы жакшы. Эгерде 4 бара окуп бердиби, устаза же устазы, машалла деп дуа берип, эми Кудай калса өз алдынча окуп кете берсе дагы ката кетирбейт деп ишеними барбы, окуп кете берет. Ошон үчүн биздер дагы туугандар Куранды окуп өткөзүп алайлы. Эжесине Куранды менен үйрөтсө болот, тажвид менен үйрөтсө болот. Салам алейкум уста, түшүмдө пайгамбарыбыз келет деп ремонт кылып жатыптырбыз үйдө. Эми суроо, пайгамбарыбыз эшиктен кирип келсе эмне кылмаксыз дейт. Машалла. Биринчи салам алейкум деп айтасыз да. Ассаламу алейкум я Расулалла деп. Пайгамбарыбызга биринчи салам айтыш керек. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кокусу үйүңүзгө кирип келсе эмне болот? Кош келиңиз дейсиз да. Бул чоң бакыт да. Кана сиздин буйрсун баарыбыздын үйүбүзгө келсин. Пайгамбарыбыз келсе куту, берекеси, хидаяты жакшы. Эң жакшы эркек үй бүлөсүнө, ата-энесине жакшы мамиле кылган. Мен ушуга амал кылып, бирок студентмин, ырыскыны жараткан берет. Каражаттын маселеси болуп атам, үйлөнсөм болобу дейт. Жок, эми үйлөнгөнгө сөзсүз биринчи каражат керек да. Ал өзгөчө мындай турак жай, башканын бардыгын эске алыш керек. Каражат керек, каражатсыз болбойт. Ассаламу алейкум устаз, истигфар, зикр, салаваттын кайсынысын биринчи айтыш керек? Иретин билбей жатам, жана үйлөнгөнгө кандай даярдык кылуу керек? Зикрлер боюнча мындай. Эң биринчиси истигфар кылганыңызда жакшы. Астагфируллах ва атубу илейх деп 100 жолу. Андан кийин пайгамбарыбызга салават. Саллаллаху алейхи ва саллям 100 жол. Эгерде убактыңыз болсо, анда эң жакшы салават, абзел салават. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ушуну 100 жолу. Андан кейін ана субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билля 100 жол. Бул биринчиси. Экинчиси, башынан эле баштаганда субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллани сиз 100 жолу кылып, андан кийин салаватты 100 жолу, анан истигфар тобаны 100 жолу кылсаңыз да жакшы. Биринчиси тасбих деп коет, экинчиси салават, үчүнчүсү истигфар. Устаз, мен багымдатка 3 будильник койсом да, өчүрүп, кайра уктап калып жатам. Эмне кылсам болот? 3 будильник койсо да уктап, машалла, уйку да бар экен да сизде. Сиз мындай кылыңыз, үйдө бирөө жарым барбы? Аялыңыз, же агаңыз, же балаңыз, же апаңыз кичине муздак суудан бетиңизге чачып койсун. Кичине. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Бул эми эрди катынга бири-бирине тахажжудка ойготконго аз-маз ушу муздак суудан чачып койсо, Алла Таала ошого райым кылсын депчи. Бул жакшы. Бирок сиз билип алыңыз, аялыңыздын же күйөөңүздүн характери ошого чыдайбы? Анан киши суу эмне проблема болуп, бул жагында карап коюш керек да. Тополоң болуп үйдүн. Устаз, мен Алматыга постоянно машина айдайм. Мен дайыма касыр намаз окушум керекпи дейт. Дайыма касыр намаз окушуңуз керек. Мына жерден чыгып атасызбы, Алматыга кетип атасызбы? Бишкекте турган болсоңуз, демек мына Бишкектен биздин границасы, Бишкектеги граница кайсы? Ана Аллахумма салли ала Мухаммад. Не деп коет эле, трасса барбы? Дордойдун. Объездной. Объездойдон нары өткөндөн кийин уже сизге касыр башталат. Сөзсүз, нары 90-100 километрге чейин эмес, Кордай, Мордай бардыгына касыр. Алматыга жеткенге чейин сиз касыр окуйсуз. Алматыда эгерде үйүңүз болсо, Алматанын ушундай чек-арасына кирдиңизби, болду, айрда толуп окуйсуз. Эгерде үйүңүз болбосо Алматыда, временно эле турасыз, квартирада турасыз, же жумуштасыз, анда Алматыга барганда ниетти карайсыз. 15 күн турасызбы же турбайсызбы? 15 күн турамго, эми шашылбай эле барайын Бишкекке десеңиз, анда барар замат толуп окуйсуз. 15 күнгө чейин эле кайтам десеңиз, көбүнчө таксисттер 1 күн 2 күндөн кайра эле кайтат. Анда Алматыда сиз касыр окуйсуз. Алматанын ичинде касыр окуйсуз.
үйіңіз болбосо. Түшүнүктүү? Бул жака чыгып атканда жолдун баардыгы касыр болуп кетет дагы, ошо объезднойго чейин касыр окуйсуз. Объезднойдон өттүңүзбү? Болду, бул жактан толук окуйсуз.